Сиз өзгөрүшүнө каршысызбы же колдойсузбу? Каршымын. Эмнеге каршысыз? Эмне себептен ол эми ата бабабыздан кылып келаткан нерсе да бул. Мен муну каяка өзгөртүп эмне кереги бар дейм. Баарын жаңылап атат. Кийиминде эми өстөрү билип туруп эле алмашкан деле ырас алмашсын. Каршы эмеспиз. Жок, кийим бизге ошол мурункусу эле жакшы эле да го. Анын кийим азыр өзгөрткөндө кантип өзгөртөт экенин аны билбедим го. Менин оюм боюнча аны өзгөртпөй эле коюш керек. Андан башка деле проблемалар толтура азыр. Мисалы үчүн өзүбүздүн кийимибизди толук билбегендер деле бар да, ал жаңы кийиминди деле качан жаттайт. Депутаттарыбыз өзү деле адышат го кийимдерденчи. Өзгөртпөй эле койсо жакшы болот деп ойлойм. Ошол эски кийим жагат. Андай каршы деле эмесмин. Негизи ал жаңыланып турган жакшы го дейм да. Просто ошо сөздөрдүн калтырып эле жаңы, может, запись кылып койсо кандай болот дейм да. Жаңы аранжировка менен. А так мааниси сөзү принципи кала берсе деле болот. Анан кийиминди өзгөрткөндө эмне пайда? Өзгөртпөй эле койсо болот. Ол эми элдик бардыгы үйрөнүп калган, бардын кулагына жакшы сиңип калган. Ошол эле болсо калган эле жакшы. Маңызы жакшынакай болсо, анда мен каршы деле эмес болчумун. Эми бирок көнүп калганбыз да бул кийимгечи. Уже жаттап алганбыз, баарыбыз билебиз. Музыкасы деле аябай сонун, сөздөрү деле өтө аябай эмес. Менин кичинекей неберем жаттап аткан кийимди кантип башка улуу кишилер, чоң кишилер жаттай албасын. Кийимди өзгөрткөн эми туура келбейт менимче да, эми баягы буларда жакшы ниет менен жөнөкөй эле бир адам жазган эмес. Адам эки жолу төрөлбөйт кызым. Адам бир жолу төрөлөт. Аны өзгөртө берсе да туура келбейт. Менин түшүнүгүм. Мне как бы без разницы, если поменять, если смысл слов, как бы, если лучше сделают, то я не против. А если просто для фикции это делается, то без смысла. Я не против, если поставить новый гимн, если он тоже по смыслу будет хороший. Ничего против не имею. Главное, чтобы это в минус нашей стране не ушло. Возможно, какие-то сложности будут, но всегда, когда новое что-то приходит, всегда сложно. Никогда не было легко. Кийимдин өзү жакшы эле го, но тексти кичине слабый кылат да. Ошону өзгөртүш керек дейм. Музыкасы сөзүн базып кетет да. Ошону өзгөртүш керек дейм. Мурдагыдай кала берсин да. Это мое мнение. А кийинки поколение кандай болот, я не знаю, кийимчи. Мурдагы эле жакшы. Как-то считаю, что лучше не менять, как было оставить, да. Уже много чего уже поменяли, тут, как я знаю. Я с флагом тоже была против. Бизге биринчи алган баягы элге баардык кулагына сиңип калган, жүрөгүнө сиңип калган. Плюс мен өзүм баягы эстердин немеси болсом дагы, азыр современный турмушта жашап атам. Баягы тексттери, сөздөрү жакшы эле, эч кандай эмеси жок. Мына балдарыбыз мектепти үйрөнүп ырдап атышат, ошон үчүн мектепке келгенде. Анан бир адамдын эле сөзү менен муну бузуп коюш деген менимче туура эмес дейм да. Я как среднестатистический кыргызстанец особо не разбирал содержание нашего гимна, но нужно посмотреть на новое содержание гимна. Если новое содержание гимна включает больше ценностей, идеалов, больше принципов кыргызского народа, если оно лучше олицетворяет все наши ценности и так далее, то, конечно, почему бы и нет. У нас есть по-настоящему много проблем, но почему нельзя заниматься этим одновременно? Мында канча адамдар бар, легендарлы парламенттин талкусуна коюп атыр, баардыгы жактырып анан баары коюлган да. Эми ал кандай үчүн өзгөртүп атат билбейм. Туунду өзгөртүштү, муну өзгөртүп атат. Гербти да өзгөртсө керек эми жакында. Я считаю, что это ни к чему, потому что наш гимн, он очень красивый. Мы его изучали в школе, знаем наизусть. Ну, я думаю, это просто лишние расходы. А мне кажется, пусть меняют. Может быть, это будет созвучно времени. Так что все, что не делается, все к лучшему. Баржо жаңыланып аткандан биротоло жаңыланган жакшы да. Ошон үчүн колдоп коюш. Менин оюм да эми. Ошого колдойм.